Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Азыркы видеомдо сиздерге үй шартында запордон, кыргызчасы ич катуудан арылуунун эң натыйжалуу эки ыкмасын көрсөтөм. Дары дармексиз эле ушундай ыкмалар менен ич катуудан арылса болот. Ич катуу көбүнчө аз кыймылдуулуктан келип чыгат, сууну аз ичкенден. Өнөкөт ич катуудан жабыркаган адамдар эртең менен сөзсүз жылуу суу ичиш керек. 200 грамм жылуу сууну урттап ичкенден кийин кыймылда болуш керек, басыш керек көп. Андан кийин суу сиңгенден кийин эмне кылуу керек? Туруп калган үй айраны, мына сиздер көрүп турган үй айраны же болбосо үй айраны жок болсо дүкөндөн алынган кефир дагы болот. Мына 100 граммга жакын куюп алып, 100 граммга жакын куюп, мына сиздер көрүп турган оливка майы дагы жакшы. Оливка майын кошуп алса дагы болот айранга. Күн карама май дагы, күн карама майын азыр 2 аш кашыктай кошуп алам. Аралаштырып алабыз. Ден соолугу чың адам күнүгө тамак аш калдыктарынан арылып турат күнүгө. Ич катуу көптөгөн ооруларга алып келет. Ошондуктан аракет кылып ич катуудан арылып, тамак аш калдыктарынан ушундай үй шартында арылып туруу керек. Мынакей ушинтип күн караманын майын же оливка майын аралаштырып алып ичкенден кийин натыйжасы сөзсүз болот. Экинчи ыкмасы мына кастор майы. Кастор майынын бир ачкарын сууну ичпей туруп, ачкарын 1 чай кашык ичип алуу керек. Андан кийин 1 саатка жетпей эле ич катуудан арылсаңыздар болот. Тамак аш калдыктары чыгат. Мындай кастор май дагы эң натыйжалуу. Мына ушул мен көрсөткөн эки ыкманы колдонсоңуздар натыйжасын берет. Саламатта туруңуздар, оорубаңыздар. Эмки видеого чейин сак саламатта туруңуздар.